айырмасы жок. Муну жасап туруп бүтүргүлө. Шаар башчысы каланын бардык муниципалдык жетекчилери менен алгачкы жолу жүрүштүк жыйын өткөрдү. Шаар мэри негизги көчөлөрдөгү көйгөйлөрдү жана жолдун абалы менен таанышты. Каланын чыгыш бөлүгүндөгү кичи маршруттардын жана троллейбустардын соңку аялдамалары көзөмөлгө алынды. Айдоочулар аялдаманын алдындагы суу өтүүчү канал бир жылдан бери оңдолбой, жүргүнчүлөргө кооптулук жаратып жатканын айтып даттанды. Эми мындай, Минтранстыкы дебей, бияқта биздин транспорт жүрөт, биздин эл жүрөт. Так что давайте жасагыла. 2-3 күндө бүтүргүлө коелу. Арзыка. Не арзыка? Бин казса, бизде мында арзыка дейби. Булар казды, бизде шонда да. Тез болсо, жок, Минтранс. Тез казса, өзү восстановление болот. Зелен козгаса, өзү кылат. Булар өздөрүндө да шок. Анан бардыгын биз кыла берсек анда. Жок, бул жерде дагы бир жолу айтып атам. Бул жерде биздин эл, шаарлыктар жүрөт. Транспорт биздики жүрүп атат. Поэтому ким жасайт, УГД жасайбы, УМС жасайбы, мага айырмасы жок. Муну жасап туруп бүтүргүлө. Шаар башчысы тротуарларда чоо мыйзамсыз күркүлөрдү бир жума ичинде тазалоо талабын койду. Жергиликтүүлөр жол эрежесиндеги сызыктарды жаңылап инфратүзүмдү жакшыртууну өтүндү. Каждый раз тендер деп, каждый раз бирөөгө жалдап. Только сырье алабыз болду ошону. Ошону киргизгиле, срочно киргизгиле. Макул. Красканы бир сепкениңерде бир жамырга түшүп калат да. Жок, эми андай болот, анткени сапаты начар краскалып атат да, ошондо ошо кептин бар ошондо болот. Шаар мэри баштаган жетекчилер негизги делген 4 көчөнү кыдырып, ирригациялык арыктарды тазалоо менен бирге ар бир ишкер өзүнүн айланасын жашылдандыруу сунушу берилди. Жол тыгынындагы көчөлөр көзөмөлгө алынып, таштанды алынбай жаткан аймактар боюнча тийиштүү кызматка эскертүү берилди. Андан соң шаар аймагына карабаган бирок каланын так ортосундагы Калинин көчөсү текшерилди. Жолдун эки тарабы тең унаа оңдоочу жайга айланып, таштандылар тазаланбай жатканы сынга алынды. Көп жылдан бери чечилбей шаардыктарды түшөткөн Тешик таш Мөмө жемиш базары жана Борбордук базардагы көйгөйлөр менен мэр таанышты. Соодагерлер Хикматулла Абдуллаев аттуу ишкердин үстүнөн даттанып, мыйзамсыз аракеттери үчүн чара көрүп берүүнү өтүндү. Хикматулла Абдуллаев өздүк документтери жок жаңыдан жеңил конструкцияда 10 чукул соода түйүндү уруксатсыз курган. Шаардын башкы архитектурасы, ЭКТ инспекциясы жана курулуш тармагын жетектеген вице-мэр ишкердин өзүн билемдигин айтып, бир дагы документтин жоктугун тастыктады. Уят жок, Кудайдан ham коркпойт. Кудайдан коркса мындай кылбайт эле. Кудайдан вообще коркпойт. Иттей жалганчы бул, пестей. Иттей жалганчы катын менен тең-метең болот. Ушундай киши бул. Жок, азыр ошол жерде ограждение кылып, каерде? Уюштурсак болот да ошол жерде. О, конечно. Жол да там по генплану. Жок, ошо нарагыраак киргизипчи, жолдон чыгарып, ограждение берип, навес берип. Саламатсыңарбы. Архитектор. Мен. Жактар жана Абдуллаевдин мостунда отурган содагерлер. Сиздин намыңызга көйлө жолу кат жаздык. Жок болгон жок. Азыр жакшы келип калабыз. Бизде мына Абдуллаев Хикмат деген көбүрөөс отурабыз да. Бизге эч тынчтык бербейт. Каалаганын өзү кылат. Мени жайым өзүм каалаганды кылам дейт. Ушуга мүмкүнбү? Менчик жери? Менчик жери. Например, 20 миң төлөйсүн аренда десе, 20 миң алыш керек. 30 миң десе, 30 миң берем дейт. 30 миң аренда төлөгөндөр бар, 20 миң төлөгөндөр бар. 10 миң төлөгөндөр бар. Биз ушунча жылдан бери раса кыйнап келди. Аренданы төлөйбүз. Налог, соцфонд бардыгын төлөйбүз, бардыгы жайында. Просто бизге тынчтык бербейт да. Альтру бузат, альтру ону бузат. Күндө эле перестройка. Азыр дагы үстүн бузуп атат. Кимге пайда, кимге залал? Biz özübüzdün, canımızdan kurganбыз да, ошолорду деле биз өзүбүз курганбыз. Ушу жерди берген эле мен местам, мен каалаганымдай кылам, кааласам отур. Бул жерде өзбек кыргызды уруштурат. Ушундай немеси бар. Алып жетет. Ушудан местам тартып ала бер, мен жооп бердим дейт. Ал болсо мен сатып алганмын деп келет атканда эле. Сен мен 22 жылдан бери отурам ушу жерде.
Bizi ezip, самындайлы ezip бүттү. Кандай бир өкмөт карайбы? Ушу чоңдор карайсыздар. Менин айтканымды кылсаң отурасың. Мен айтканымды кылсаң отурасың. Болсо бошот дейт. Азыр эле мына давление түшүп, азыр дагы карап, бакырып кесип Башка атат. бир орун карап берсек келесиңер орунду. Жок, башка орунду эми ошондо баары бизди кетирип туруп деле ошондой. Жок, биз анда ал жабалык такыр эле. Такыр Жабылбайт да булчу. Такыр жабса базардын балансын өткөзүп беребиз. Канча жылдан бери ушу. Базардын балансын өткөзүп каалайбыз. Биз отургандан кийин болду, башка адамды алып келип дагы коюп кое берет. Мен сизди Сады жакпарбыздын көпкөр мурда көпүн ошончо менчик болбойт. Караганга неме жок бул. Мурда бир базардын балансы болгонбуз. Базардын балансы. мен берген эмес. Буга чейин документти берип коюштур. Азыр бул боюнча Көпүрөнүн үстүндө түшүп отурат. атам көпүрө экенин. Бизди көйгөйдү караган вообще эч ким жок. Көйгөйдү бир карап бир уккан танда жок. Өзгөргөн болгон жайлы атат бизди. Азыр мына Кандай чалкап атат. архитектор койсоңор. Жакшыларбы? Бул көпүрө боюнча көпүрө технический сооружение болуп саналат. Үстүндө сода түйүнү жок, документ алган эмес. Ооба, билебиз. Анда эки чекесине дагы мына жарга куруп койгондо кооптуу абал пайда болуп, аркасында риск опрокидывание болуп турат. Өтө кооптуу. Бунда бардыгын биз телевидение чыгарып, мыйзамсыз деп өткөргөнбүз. Сноска бергенбиз. Мына телевидение Алтынбек инспекция баарын өткөрүп берип, уже бузушубуз керек. Өтө жарда туруп, мында жарда туруп, мында туруп. Бузулду деп турун. Азыр бизди мындай деп атат. Үстүн алабыз, бузабыз, дагы силерге жакшыра места кылып беребиз. Булчу ар бир адамдан 100 миң, 150 миңден акча алат, сага места кылып берем деп. Азыр ушул жерден 4 адамдын акчасын алып алган, сен унаны жылдырып, сага сени кысып, сен отуруп. 1 метр жерде отургузам. 1 метрде ким сода калат? Келип эле ушинтип айланбай калдык турусу. Анан арендабыз бар. Бизди караган көйгөйдү уккан адам жок. Эме төлөйбүз, кредит төлөйбүз, кандай жамбагабыз эми? Адамдар түшүнөбү, билбейм. Менчик болсо да боло берет. Ойлоп атат да. Менчик болбош керек. Балдарыбыз бар, студент балдарыбыз бар. Мен атайын ошо бүгүн келдим ушул жакка. Ошону Болсо жайга барып көрөм, жайга барып көрөм, атайын кеп Ордунан көрөлүк. Азыр Азыр барайлы келип калабыз. Азыр биз карап чыгалык. Ошол жерди карайлык. Кандай жер эмне болуп калганын, кандайча чыгып кеткенин, анан кайсы жерге башкача бир условия түзүп бир башка жерге көчүрсөкпү дегенде ошону карап жүрөбүз биз. Мындай да кетирип туруп дагы бирөөнүн 150 миңден алып какча дагы коёт. Калганында Өзү келди. Калбайт. Бул акен нечем уят жок. Кудайдан ham коркпойт. Кудайдан корксо мындай кылбайт эле. Кудайдан вообще коркпойт. Иттей жалганчы бул, пестей. Иттей жалганчы, катып менен тең урушат. Ушундай киши бул. Болду. Мен көпүрдү элдер үчүн кургам. Жалганчылар. Сен арканан колап жүрөт жинди болду. Өтсүн деп курганмын. Сабитеге чейин бу жерде бир дана дагы бунака магазин болгон эмес, сүрөттөр бар. Мен көрсөттүм. Сабитеде мен жок элегемде булар эгеллешип алып туруп. Сабитеде өзбек кызын лидерши болот. Ушундай сүйлөйм. Мындай демең ака. Онны эгеллешип алып, менин менчигиме эгеллеп, ступенькаларды эгеллеп, пожарныйда дагы өткөрбөйт. Элдерде дагы өткөрбөйт. 2 метр дөкөн бар да, 10 метр жолду тосушуп отурушуп атат. Соттан чечим чыккан 7 жыл болду. Ушатышпайт. Бирде дегенсе мана аял болсо, кече сот аткаруучулар түшүп, снос кылып, ступеньканы ачып койдуса, мени уруп, сотрясение кылып, боynumdagi 120 ming so'mlik sepishkani alib oldirdi. Men ustida ish qo'zg'atib, qizi ekspertizada ishlaydi ekan, hozir tergovda yuradi. To'g'ri? To'paturu shunday qilgan bu. Bu ayol 25 Buga barcha bo'laveradi. Menchikim jeyinde öyle bardığını qilsa bo'laveradi. Biz buga bo'laveradi. Chechimini aytib Menchik jerimde kerakli bardığını Kerakli төлөп отуруп атабыз. Биз бешерген жерибиз жок. Биз ошондон чыккан акчаны берип, анан отуруп атабыз. Эгер биз 1 сом жур бербей турган болсок, биз көтүбүзгө тебеле айдап чыгат бул, куруп айтканда. Бул жолдош мен мындайда, бу менчик жерим деп керек болсо аялдарды арызга апарат. Мени уруп башымды сотрясение кылды. Кызым мен экспресс иштесем не? Борбордук базарды жылдыруу талабы көп жылдан бери шаардыктар тарабынан коюлуп келет. Кала башчысы ири базарга жер трансформацияланганын айтты. Жакынкы күндөрү жолдун эки тарабы иретке келтирилип, соодагерлерге шарт түзүлө тургандыгын билдирди. Иретке келтириш керек. Азыр керек болсо ушул жаңы базар ойлоштурушубуз керек. Соода эл көбөйүп атат саны, соода көбөйүп атат. Мен ойлойм, ушу бир жакын арада бир жаңы бир
базардын жерин бекитип, ал деле менчик эмес, муниципалдык базар болуш керек. Ошол жерге элге шартын түзүп беришибиз керек биринчи. Ошол базарда мындай бир Мындай текшерүү тынымсыз уюштурулат. Калаада курулуштун жаңы толкуну күчөп турган мезгилде иретке келтирүү негизги талап. Абдумалик Базарбаев, Элемон Акбаев, Ош ТВ. Бир базар куруп берсеңиздер ошко.